Бұл китептин өзгөчөлүгү Шифа деген китеп. Аш-Шифа би тарифи хукукил Мустафа. Пайгамбардын акысы менен таанышуу. Пайгамбардын бизге кандай акысы бар? Биз пайгамбарга кандай мамиле кылышыбыз керек? Бүт ушунун бардыгы пайгамбарга болгон биздин мамилебиз кандай болуш керек? Аллах Тааланын пайгамбарга мамилеси кандай? Аллах Таала керек болсо пайгамбарыбызга кандай мамиле кылган? Биз мусулмандай кандай кылышыбыз керек деп туруп 544. Азыр 1447 жылдабыз. Мындан ровно 1000 жыл мурун Мароккодо Коди Аяз деген кози казы адам өткөн экен, сот болгон экен. Ошол киши өзү алым болгон, хадис билген, фик билген, акыйда билген, тасаввуфта чоң бир аулия заттардан болгон. Мына ошол киши анан мындан 900 жыл мурун пайгамбарга арнап, мусулмандарга пайгамбарды таанытып, момундай китеп жазган. Азыркы бизде заман өнүккөн учурда дагы алымдар мынчалык деңгээлде китепти, мындай бир деңгээлде китепти жазышты өтө бир сейрек. Ислам ааламында Ахлü сүннөттүн ичинде 4 мазхаб алымдардын ичинде пайгамбарды даңазалаган мынчалык зор китеп болгон эмес. Кудай буйрса иншалла ушундагы келген ар бир аятты, ар бир хадисти, ар бир алымдардын айткан сөздөрүн иншалла тамга кылып, сөз кылып, сүйлөм кылып бүт баарын чекеден окуп өткөнгө аракет кылабыз. Лайым шифа болсун. Жүрөгүбүздөгү руханий ооруларга шифа болсун деген ниетте бул сабактын өзгөчөлүгү ушундай болуп атат. Бул сабакка ушу жалпы мечиттеги адамдар да катышып укса болот. Анан ошол эле кезде медресени бүтүргөн, медреседе окуган, арабча сабаты бар балдар катышып укса да болот. Заодно сабак менен бирге бул китепти дагы катым кылып бүтүрүп алганга аракет болот. Анткени бул китеп көлөмдүү китеп. Анан ичиндеги немелер дагы татаал оорураак болгондуктан көпчүлүк медреселерде бул окулбайт. Буну жекече устаздар өздөрү эле керек болгондо окуп сабак бербесе окутулбайт. Ошондуктан бул мен ойлойм жалпы эле биздин мусулмандарга эмес, жалпы эле мечитке келген жөнөкөй жамаатка эмес, бул керек болсо толип илим болуп медреседе окуп аткан балдар, медресени бүтүргөн, арабча кат жабаты жоюлгандарга дагы бул бир пайдаланып окуп калууга бир чоң бир мүмкүнчүлүк. Иншалла келиңиздер чогуу чаран окуйлу. Чындап Аш-Шифа би тарифи хукукил Мустафа деп китептин аты Шифа деп атаган да. Анткени неге дегенде ушу пайгамбарды таануу аркылуу көкүрөктөгү бүт бардык баягы дарт кеселдеринен арылайлы. Пайгамбарга болгон мухаббатыбыз таза болсун, сүйүүбүз анык болсун, даана болсун, нак болсун деген максатта жазылган өтө бир ажайып китеп. Бүгүн китеп менен бир сыйра үстүртөн таанышалы дагы. Бул китептин өзгөчөлүгү ушундай. Моногул өзү бул матын деп коет. Матын дегенде бул китептин өзү эле. Бирок бугачы 40тан ашык шарх жазылдыр. Билесиздер, ислам ааламында Курандан кийинки орунда турган эң күчтүү, эң сахих китеп деп эсептелген Сахихул Бухари, Сахихул Муслим жүздөгөн шархы бар. Мисалы Сахихул Бухаринин канча шархы болсо, бул китепке да аалымдар ушунчалык деңгээлде көңүл бөлгөн дагы ар кайсы мазхабтын аалымдары бул китепке көңүл бөлүп Сахихул Бухариге берилген шархтардан ассашкан, кем калбаган деңгээлде көптөгөн аалымдар шарх берген китеп экен да. Анан бул китептин сыры пайгамбарга эмне нерсе дурус, эмне нерсе мустахил, эмне нерсе важип. Биз кандай ишенимде болушубуз керек пайгамбар туурасында мына ошону айтат. Бул имам Коди Аяздын кыскача өмүр баянына токтоло турган болчу болсок, мындай дейт. Бул адам Хуал имам. Бул имам. Ал-аллама. Аллама деген алым деген жөн эле алым. Аллама деген алымдардын алымы, устаздардын устазы дейт. Ал-хафиз. Хафиз болгон. Хафиз деп кимди айтат десе,
100 000 hadisти, keminde 100 000 hadisти rivayat kılgan adamlarının sanjırası menen jat bilgen adamды hafiz deydi. Ошондой мындай компьютерлер болгон экен да. Ал-Аухад. Аухад деген өз доорунун жалгызы болгон. Буга атаандашкан адам болгон эмес илимде. Шейхул Ислам, ислам дининин шейхи болуп эсептелген. Ал-Кади. О 28 жашында адамдар менен уже жадал кылып, спор кылып, адамдарга акыйданын туура экендигин, мазхабтын туура экендигин далилдеп ушундай илимий эмелерге атаандашууларга катышып өзүнүн илимин көрсөткөн экен да 35 жашында казы болуп дайындалган. Казы деген мындай да туугандар. Азыр бизде мисалы Бишкек шаарынын казысы бар. Ар бир областтын 7 областтын казысы бар. Андан тышкары Бишкек шаары, Ош шаарынын казылары бар. Биздеги казылар азыркы биздин учурда казы менен бул жердеги казынын айырмасы бар. Бул казы деген мындайча айтканда международный стандарттагы адамдар да. Мисалы үчүн бизде казылар, мисалы үчүн бир облустун казысы ошол областты диний маселени көзөмөлдөп, мечиттерди көзөмөлдөп, медреселерди көзөмөлдөп, аларды иретке салып турат. Болду. Анан биздин казыяттардын мамлекеттик деңгээлде статусу жок. Мисалы үчүн бизде сот, мисалы үчүн бирөө бир кылмыш кылса же бирөө бир ар кандай иш чарасы болсо, сот аны штраф берсе дагы, аны соттосо дагы, аны чара колдондоса, соттун өзүнүн укугу бар да, бирок казылардын укугу жок. Негизи шариатта илгери исламда казы деген сөз бул сот деген эле сөз да. Ал дин жаатында дагы өкүм фатваларды берет дагы, керек болсо жана антип бир кылмыш болгонго аларга ошонун негизинде чара колдонуп, аларга жаза колдонууга да укукка ээ болгон адамдарды казы дейт. Мындайча айтканда эл аралык деңгээлдеги казы болгон да бул киши. Жөн эле бир райондун же бир областтын бир молдосу болгон эмес. Ажайып чоң киши болгон. Ияд ибн Муса ибн Ияд ибн Амрун ал-Яхсуби ал-Андалуси сумма Сабти ал-Малики. Малики мазхабынан болгон экен. Бул жерин айтып атат. Андалуста болгон. Андалус деген Испанияда жашап өткөн, ошол жактан болгон, түбү Йемендик арабтардан болгон экен. Эми бул китебинин эмесин бул жерде баяндайт. Китебин бүгүн ошол китеби менен бир сыйра таанышып коелу иншалла. Китебин бөлгөн да. Бирөөлөр сураган, анан сураганда ошого жооп кылып анан бул китепти жазган. Биринчи бөлүгүндө, мына кыскараган эле окуйунчу. Биринчи бөлүгүндө Алла Таала пайгамбарга кандай мамиле кылган? Алла Таала пайгамбардын ордунун канчалык экенин бизге Куранда, хадистерде кантип баяндаган. Бул китептин жарымына ушул Алла Тааланын пайгамбар туурасында эмне дегендигин баяндаган аяттарды тафсирлеп ошону берет экен. Экинчи бөлүгүндө, бул китептин экинчи бөлүгүндө биз мусулмандар пайгамбарыбызга кандай мамиле кылышыбыз керек ошону үйрөтөт. Үчүнчү бөлүгүндө болсо пайгамбарга эмне нерсе важип, пайгамбарга эмне нерсе болушу мүмкүн эмес пайгамбарда, жана пайгамбарларга эмне нерсе дурус экендигин баяндайт. Мындай да, важип дегенде ар бир мусулмандын мойнундагы аткара турган милдети бар. Пайгамбардын дагы өзүнүн аткара турган милдеттери бар. Пайгамбар катары пайгамбарга эмне нерсе милдет, жана пайгамбар катары пайгамбарга эмне нерсе болушу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн, биз адам катары совесть жашасың деле мүмкүн, күнөө деле жасап коюшуң мүмкүн да. Адам ошондойбуз. Бир күнү сооп каласың, сүйүнөсүң, бир күнү күнөө кылып алып бармагыңды тиштейсиң. Бирок Аллах Таала пайгамбарларды ушундай кылып койгон. Пайгамбарлар алар күнөө кылышы мүмкүн эмес. Демек пайгамбарлардын күнөө кылышы мустахил, мухал, акылга сыйбаган нерсе. Ал анткени эмнеге дегенде пайгамбар үлгү болуш керек. Үлгү боло турган адамды Аллах Таала ар кандай бир ката жаңылыктарга коюп койбойт. Ошон үчүн биздин акыйдабызда, биздин ишенимде пайгамбарлар пайгамбар болгонго чейин дагы, пайгамбар болгондон кийин дагы чоң жана кичинекей күнөөлөрдөн таза деп билебиз. Мисалы үчүн, бизде күнөө кылгандар көп. Мисалы үчүн, баарыбыз эле күнөө жасап алабыз. Билип кыласың, билбей кыласың. Анан кээде кичинекей күнөөдөй сезилет, бирок кээде чоң эле күнөөлөрдү кылып коесуң. Гилтейген кишини алдап коесуң да. Же болбосо бир аз акча ортодо ойноп калса, көздү жумуп туруп бисмилла деп туруп эле арам ишти кылып коесуң. Уже чоң күнөө болуп атат.
Пайгамбарларды Аллах Таала пайгамбар болгонго чейин дагы, пайгамбар болгондон кийин дагы Аллах Таала пайгамбарларды, ошонун катарында пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды ар кандай күнөөлөрдөн тазалап койгон. Демек, пайгамбардын хакында пайгамбар калп айтышы мүмкүн эмес. Пайгамбардын хакында пайгамбар күнөө кылышы мүмкүн эмес. Пайгамбардын хакында пайгамбарга ушинтип мустахил болгон нерселер, пайгамбар аманатка кыянаттык кылышы мүмкүн эмес. Ал эмне болгон аманат десе, ал пайгамбар ошо Алладан келген өкүмдөрдү эч кандай өзгөртпөстөн бүт бардыгын Алладан келген дин шарият өкүмүн бизге жеткизип берген деп ишенебиз да. Жана пайгамбарга важип болгон сыпаттардын бири, пайгамбарлардын бардыгы өзүнүн доорундагы эң акылдуу, ең сабырдуу, ең кыраакы адамдар болгон экен да. Пайгамбарлар жөн эле аңгудук, зүңгүдүк болбойт экен. Пайгамбарларды Аллах Таала ошондой бир эл арасынан элдин мыктысы, элдин эң кыраакысы, бүт баарына адамдарга жараша мамиле кылган, ушундай жанагындай эч кандай жол жок жерде бир кырдаалдан жол таап чыгып кеткен ушундай көрөгөч, даанышман адамдарды Аллах Таала не кылган? Пайгамбар кылган. Демек, ушуларды окуп үйрөнөбүз. Анан акыркы 4-чү бөлүгү, 4 бөлүктөн турат экен негизи могу китеп. 4-чү бөлүгүндө пайгамбарыбызды кимде-ким кемсинсе, пайгамбарды кимде-ким сөксө, пайгамбарды тилдесе, пайгамбарды тоготпой койсо, анын жазасы кандай болот? Ошону берген. Көптөгөн акыйда китептерде, көптөгөн хадис китептерде аалымдар айтып келип туруп, Коды Ияз шифада ушинтип айткан деп ушул китептен алып берет да. Көп аалымдар, жүздөгөн аалымдар ушул китепти өздөрүнүн эмгектеринде буну пайдаланган, как эме катары, основа катары, негиз катары. Ошондуктан пайгамбарды мактоодо, пайгамбарды даңазалоодо, пайгамбардын кадырын көтөрүүдө ушунчалык деңгээлде мээнет кылган. Аллах Таала устаз, шейх Коды Иязды өзүнүн рахматын алсын, бейиштен даражасын улук кылсын Кудай Таалам. Бу Аллах Таала сүйгөн адам ушундай бир кызмат кылат экен. Шейх Рамадан Бути деген аалым өткөн билесиздер, Сирияда 2011-жылдары жардырып жүрбөдүбү? Анан ошол аалым акыркы биздин замандын эң күчтүү бир көрөгөч, мыкты, даанышман аалымдарынан эле, өзү күрт элинен болгон, сириялык күрттөрдөн болгондагы Шафии мазхабты карманган. Мына ошол аалым дүйнөдө Айша энебизди жаманатты кылгандар бар. Айша энебизди жаманатты кылып, ифк окуясы деп коет. Айша энебизди жанагынтип ифк деген жалгандан токуп, Айша энебиз жанагынтип пайгамбарга аманатка кыянаттык кылды дегендей сөздү мунафыктар таркатып берген. Ошону айтат да, ана ошондо бул адам келген дагы китебин 3 бөлүктөн Айша энебиз туурасында китеп жазган, бир 150-200 барактык китеп. Мына ошол китебинде Айша энебиздин таза экендигин, Айша энебиздин пайгамбарга эч кандай кыянат кылбагандыгын баяндап туруп, китеп жазган да. Ол кече жакында эле 2000-жылдар. Ана ошондо Меккеде кызы бар экен шейхтин. Меккеде, Мадинада, Маккада алда доктор экен, сабак берет экен шарият илимдеринен. Анан бир күнү багымдат учурунда кызы чалат экен да атасына. Атасы Сирияда. Ата, мен түш көрдүм дейт экен. Не болгон түш десе, түшүмө Айша энебиз кирди дейт экен. Айша энебиз кирип, атаңа рахмат айт. Ошо менин аброюмду, менин таза экенимди, ошо мени колдоп, кубаттап, мага колдоо көрсөткөнүң үчүн атаңа менден рахмат айт деп кызынын түшүнө кирген да. Субханалла, китеп жазгандан кийин. Кече күнү дагы биз жанагы буга жери Имам Газалийдин Аюхал Валад деген китебин окудук. Анан кече күнү дагы бир устаз айтат, чоң аалым, азыр дүйнөдөгү алдыңкы аалымдардын бирөөсү, ошол киши айтат. Мен Имам Газалийдин Ихя Улумуддин деген китеби бар. Ошо Ихя Улумуддиндин ичинде акыйдага тиешелүү маселелерин эметип, анан Ибнул Хумам деген биздин Ханафи мазхабта чоң аалым өткөн. Ошол аалым ошол Ихя Улумуддин деген китептин акыйдага тиешелүү жерлерин алып туруп өзүнчө китеп кылганда, биздин Ханафи мазхабта акыйдада эң күчтүү 10 китеп болсо ошонун бирөөсү болот да ошол китеп. Анан ошол китепке бул киши шарх жазган. Шарх жазып, мээнет кылып бүткөндөн кийин Алладан ишара болду дейт.
имам Газалиден ошондой бир ыраазчылык билинди дейт да. Ошондой экен. Ошон үчүн мындай мээнеттерди кылуу бул жөндөн жөн адамга насип кыла бербейт. Аллах сүйгөн адамдар биз мындай мээнет кыла албасак да, жок дегенде ушуларга мухаббат кылып, ушуларга сүйүү артып, ушуларды сүйүү окуп, ушулар айткан нерсеге амал кылып калсак, иншалла, Кудай буйрса ошолордун берекесинен кур калбайбыз деп ойлойм. Анткени бул жерде мусулман адам билиши керек болгон нерсе пайгамбарыбыз туурасында ушунчалык деңгээлде болгон. Жанагы маулют маселелери бар го. Пайгамбарга көрүнгөн мечиттерде маулют окулат, үйлөрдө, эл топтолгон жерлерде маулют окулат. Неге? Максат эмне? Пайгамбарды таанытуу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын таанытуу. Ал эми мончалык деңгээлде бул жерде жалаң аят хадистерден пайгамбардын ордун бизге тааныткан. Эгерде ушул китептеги айтылган маселелердин баардыгын билип алып, жүрөгүбүзгө түйүп ала турган болсок, биз нак пайгамбарды Аббакыр Сыддык, Умар кандай сүйүп жанында жүрсө, биз деле алардан кем эмес деңгээлде, ушунчалык деңгээлде пайгамбарга жакын болуп калабыз. Өткөнкү жумаларда ушул жерде отурганда баягы сахабалардын окуяларын айтканбыз. Бир күнү бир сахаба келет дагы пайгамбарыбызга келет. Келет да: "Я Расулаллах", дейт да, "мен ойлонуп атам" дейт. "Абалыбыз кандай болот" дейт. "Мен мына сиздин жаныңызга келсек, шер жазылып, демеле дүнүйөнү унутуп, жүрөгүбүз болкулдап, сонун болуп үйгө кайтабыз. Үйгө барсак эле кайра кыянаттык кылабыз. Үйгө барабыз дагы балабызды эркелетебиз, аялыбызды эркелетебиз, агылабыз, бугулабыз, көр тирлик менен. Биз мунафыкпы деп коркобуз. Анан мен ойлойм, бул жерде го сизди сагынсам, сизге келип, 1-2 саат жаныңызда отуруп, кумарымды кандырып, сагынычымды таркап кетем. А бирок акыретте кантебиз? Сиз өлүп калсаңыз кантебиз? Бул сапар тартып кетсеңиз деп баягы адам кейгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип айтат экен да. Ким кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге болот. Ошондуктан иншалла пайгамбарды сүйгөнгө аракет кылайлы. Кимде ким пайгамбарды сүйсө, чындап пайгамбардын ордун билип, урматын билип, пайгамбардын урматына доо кетирбесе, анда ал адам иншалла пайгамбардын жанында болот, пайгамбар менен бир болот деп ишенебиз. Анткени буну шарият өзү айтат, ошол нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадистеринде ошол нерсени баяндаган. Анда эмесе китепке баштай берели, китепти чекесинен иншалла. في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولا وفعلا deydi. İş yüzünde dağı, söz yüzünde dağı Allah Taala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kadrının biyik ekendigin körsetköndügü tuğrasında. Birincisi Allah Teala Kur'an'da ne deydi? Bismillahirrahmanirrahim. Fi sanaillahi Teala aleyhi ve izharihi azime kadrihi ledeyhi. Allah'tın astındağı Peygamber'din kadri kançalık. Birinci fasılda mı deydi? Fîmâ câe min zâlike mecî'el medhi ve sanâi ve ta'dâdel mahâsin. Allah Teala bizge bergen jakşılıkların sana oturup, musulmandarga berilgen jakşılık. Misal üçün den soğuluk bul jakşılık da. Ömür bul jakşılık. Baylık bul jakşılık. Ayal, bala, uruk tuğan bunun barıyla Allah'ın jakşılığı. Oşol jakşılıkların sana oturup Allah Teala bizge bergen. Aytып atat. Tavba Suresi'nin 128. ayetken Euzu billahi mineşşeytanirracim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Mına uşul jerde Allah Teala Kur'an'da aytып atat. لَقَدْ جَاءَكُمْ çındığında sizlerge keldi. Rasulun min anfusikum. Özüңөрдөн bir paygambar. Paygambar demek adamdardın özdörünөн болгон. Ar bir paygambar öz kavmundan jönötülgön. Alar perişte bolgon emes. Egerde perişte olsa je başkaça birөө bolsa, bular degen perişte, biz degen adamбыз, bular kılganды biz kıla albayбыз деп adamдар шылтоо кылып буйтап качмак экен да. Ошон үчүн Аллах Таала пайгамбарларды адамдардын өзүнөн кылган. Ошол
ел жашаган чөйрөдө жашаган, ошол ичкен суун ичкен, ошол жашаган жерде жашап, бирок алар кылбагандай ибадаттарды кылган, эл кыла албагандай такыбалыкты кылган. Демек бул эмнеде үлгү? Демек пайгамбар кылган нерсени алда адам болгондон кийин башка адамдын колунан келе билсе келет деп, ошол кыяматта адамдар шылтоо кылып, бул периште болчу ошон үчүн кылдым, мен адам болдум кыла албадым деп шылтоо кылбасын деп Аллах Таала пайгамбарларды эмне кылган? Адамдардын өзүнөн пайгамбар кылган дейт. Демек Алла Таала чындыгында силерге өзүңөрдөн пайгамбарларды жөнөттү. Азизун алейхи ма аниттум. Силерге кыйын болгон нерселердин бардыгы пайгамбар үчүн не азиз дегенде машакат дейт. Мындайча айтканда, мусулмандар кандай бир оор абалга туш болсо, пайгамбар ошон үчүн мусулмандар үчүн переживать этет экен да. Харисун алейкум. Жана силердин жакшылыгыңарга, силердин ийгиликке жетишиңерге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык кызыктар дейт. Ошон үчүн Куранда башка дагы бир аятта бар го. Ан-набийю аула бил муъминина мин анфусихим ва азважуху уммахатухум. Ан-наби пайгамбар алейхиссалату вассалам аула бил муъминина мин анфусихим. Ар бир мусулман үчүн өзүнүн жанынан да ыйык болуш керек. Ва азважуху уммахатухум. Ал эми пайгамбардын аялдары жалпы момундардын энеси катары, апасы катары экендигин Куранда баяндаган. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы мен мусулманмын атпайдын бардыгына ата катары болот да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялдары бизге уммул муминин, бардыгыбыздын момундардын бардыгынын энеси болуп эсептелет да. Ошон үчүн харисун алейкум деп бул жерде Аллах Таала Куранда айтып атат. Силерге, силердин жакшылыгыңарга ушунчалык кызыктар. Адам баласы шундай экенбиз да, кээде билип туруп, от кайдаса бокко качат дегендей эле, билип туруп күнөөнү кылат экенбиз. Биз өзүбүз бейишке баргыбыз келет дегени менен кээде бейишти деле жейиштирип коюп күнөөгө опа деп күнөөгө аттап кетет экенбиз да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бирибиз үчүн, биз өзүбүз үчүн күйгөндөн дагы артык күйөт экен да. Ошондуктан биздин ишенимде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир мусулман үчүн жанынан да ыйык болуш керек. Сахабалар буну практика жүзүндө көрсөткөн. Сахабалар пайгамбар үчүн жанын бергенден артка тарткан эмес. Бул жөн эле сөз эмес, буну иш жүзүндө алар тастыктаган. Анткени алар Аллахтын астындагы уаданын чын экенин, хак экенин ушунчалык деңгээлде ишенген. Абдуллах ибн Хузафа Сахми, жанагынтип билесиздер, Абдуллах ибн Хузафа Сахмидин окуясын окусаңыздар, ажайып да. Бул адам өзү саясатчы киши болгон, мыкты, мындай эл менен тил табыша билген киши болгонда, пайгамбарыбыз бул адамды ислам тарыхында, пайгамбардын тирүү кезинде эң чоң эки окуясы баяндалат. Бул дүйнөдөгү эки император менен жүздөшүп, дүйнөдү дүңгүрөтүп турган. Азыр эр болсоң Путиндин жанына, же эр болсоң Трамптын жанына, же эр болсоң дагы бир ушундай бир бирөөнүн жанына барып көрчү, бара аласың, бара албайсың. Бара албайсың, жолотпойт дагы. Президенттер зорго жолугат. Бирок Абдуллах ибн Хузафа Сахми ушундай адам болгон. Ал Перс падышасына жолуккан, Рим падышасына да жолуккан. Жолукканда да экөөнүн тең аябай сонун окуясы бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келип калыптангандан кийин пайгамбар ар кайсы чөлкөмдүн падышаларына кат жөнөтүп исламга даават кылган. Сен деген падышасың, динди кабыл алсаң, эл да динди кабыл алат, элдин соогуна каласың. Эгерде динди кабыл албасаң, элдин да убалына каласың, өзүң да тозокко түшөсүң деген мааниде пайгамбарыбыз Эфиопиянын падышасына, Рим императоруна, Перс императоруна, Бахрейнге, бүт ушул тегерек, ошол төп арадагы бүт падышалыктарга эмне кылган? Кат жөнөтүү, элчилер жөнөткөн. Ар кайсыга ошого таандык, элчиликке жарай турган, сүйлөшө берген, ошол саясатты, элчилик бир саясатты түшүнгөн адамдар тандаган. Ошолордун бирөөсү Абдуллах ибн Хузафа Сахми болгон. Абдуллах ибн Хузафа Сахмиди Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Перс империясына жөнөткөн, Перс императоруна жөнөткөн кат бериптир. Анан бул кирип барган. Анан бул канча күн сапар тартып анан жетип барган.
Анан барып айткан, мен ушундай, мен деген Мухаммед пайгамбардан келдим. Мен деген падышага жолугушум керек деген да. Анан баягы кол астындагы кызматчылардан күлгөн, сен императорга жолуга турган сен кимсиң? Анын үстүндө Абдуллах ибн Хузафа Сахмидин көйнөгүчү, баягы үстүндө кийип турган көйнөгү 40 жамаачы болгон. Жөнөкөй болгон. Өңү да жөнөкөй, өзү да жөнөкөй. Бирок пайгамбардын, Аллахтын элчиси, пайгамбардын, Расулуллонун катын көтөрүп барган. Не деген шараф, субханалла. Көтөрүп барган. Баягы падышанын, императордун кол астында иштегендер айткан, "Ап кел бери" деген. "Мен эле берип коем" дегенде айткан, "Жок" деген. "Бербейм." Пайгамбар айткан, "Өз колуна бер" деген. Деп анан ошентип кабар жетет, падышага жетет. Анан падыша айтат, "Мейли" дейт, "Давай кабылдайбыз. Кабылдамага келсин" дейт. Анан атайын чоң дворец болгондагы, Перс империясы ошол кездеги дүйнөнү дүңгүрөткөн империя болуп турган. Чоң сарайга, баш этеги жарым саат сарайга, анан укмуш кылып баягы атайын немелерди, конокторду күткөндө күтө тургандай жанагындай атайын эмеректерин коюп дайындаган да. Анан дайындап, анан хан өзү эмесин кийип, алтын неме шакектерин тагынып, анысын кийип, бунусын кийип, анан келип анан тактага отуруп келсин деген. Анан баягы Абдуллах ибн Хузафа жупуну 40 жамаачы көйнөгү менен кебетесинде бир өмүрү бир жакшырып көргөндөй эмес, өмүрү ушул Аллахтын ар кандай сыноосуна сабыр кылып келаткан бир мусулман болгон, Кудай сүйгөн таква адам болгон. Жупуну жөнөкөй гана кирип келген. Кирип келгенде жанында кызматчысы акырын басып келип туруп, "Катты бер, мен ханга берейин" дегенде, падышага берейин дегенде, Абдуллах ибн Хузафа Сахми айткан, "Жок" деген. "Расулулла мага өз колуна тапшыр" деген, "Мен өз колуна берем" деген. Анан баягы "Мейли, кой бер" деген. Анан баягы Абдуллах ибн Хузафа Сахми баягы каттап келген дагы Перс падышасын өз колу менен тапшырган. Анан баягы ачып жанындагысы берген, анан окуганда эле жананып турганда, "Сен динге кабыл кыл, динди кабыл кыл, исламга кел, болбосо элдин убалына каласың" деп анан ошентип ошол жерде ошентип келатканда эле, "Мен Алладан келген падышамын, Алланын элчисимин, бүт бардык падышалардын падышасы" дегенде эле баягы адам ачуусу келген дагы, хан баягы падыша катты алып туруп, анан тытып туруп ыргытып берген да. Анан өздөрү ызы чуу болуп калган. Хан ачууланганда, император ачууланганда, ошол сарайды иштегендердин бардыгы эмне кыларын билбей тыпырап калган да. Абдуллах ибн Хузафаны эч ким унутуп койгон, ал чекеде калып калган. Биякта карайт экен. "Болду, мен катты бердим. Менин ишим пайгамбар катты бер" деген. Булар тытышпаса тытыша берсин, өздөрүнөн калсын. "Мен өзүм ишимди аткардым, кой кете берейин, мен эч ким деле бирин чыгарбайт" деп акырын чыгып алып кетип калган. Анан баягы хан ачууланып, бир учурда ачуусу таркап бүткөндөн кийин, анан баягы кишини алып келсе, жок. Издеп таппай калган да. Кудайдын кудурети менен Кудайым жол берип, ошо шаардан чыгып кеткен дагы кызыгы таппай калган. Ошо менен кайра немеге келген. Анан ошол замат Персиянын падышасы ошол кезде Йемен жери, Йемен, азыркы Йемен, Персия падышасына баш ийип турган экен. Биресе Рим империясына баш ийген, биресе Перс империясына баш ийип турган экен. Йемен талаш жер болгон экен да. Афганистан сыяктуу, Америка менен орустар талашкан илгеричи. Ошентип талашкан. Же Сирия азыркы кээ бир эмелер талаш болот, ошол сыяктуу чоң державаларда бул тарых бою ошондой боло берет экен. Анан баягы талашып турган. Анан ошол Йемендеги өзүнүн губернаторуна Перс императору кат жөнөткөн да. Өзүңдүн адамдарыңдан 2 күчтүү адамды жөнөт. Барсындагы баягы жана мен пайгамбармын деп аткандын өпкөзүн үзүп туруп, мойнун кайрып туруп менин астыма алып келсин деген. Анан баягы Йемендеги губернатор Рим падышасынан келип атат да. Анан 2 адамды жөнөткөн. Күрсүгөн, здоровый, баатыр, эч кимден коркпогон 2 адам келген. Пайгамбарыбызга келген. Анан пайгамбарыбызга келип жолугуп, "Биз сени алып кетебиз" деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырын гана, жумшак гана күлүп, пайгамбарыбыз айткан. Кийин кетпесин билдирген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан ошентип айткан да. "Силер убар болбогула.
o силерди жөнөткөн падыша баланчанчы күнү баланчан саатта өзүнүн баласынын колунан өлгөн деген. Анткени катты тытып сал деп пайгамбарыбызга келгенде, катты не кылды, катты окуду, не кылды дегенде Абдуллах ибн Хузафа сахми айтканда, катты тытып сал дегенде пайгамбарыбыз дуа кылган. Маззакаллаху мулкаху. Ошол менин катымды тыткандай, Аллах Тааланын мүлкүн тытып жок кылсын, падышалыгын тытып жок кылсын деген. Кийин ошол падыша өзүнүн баласынын колунан өлгөн. Рим Перс падышасы баласы атайын уюштуруп туруп, атасын өлтүрүп туруп, атасынын ордуна тактага отурган. Анан бай эки адам пайгамбарыбызга келгенде пайгамбарыбыз күлгөн дагы, намазда кирип чыккан, анан бай экөө күткөн. Бир убакта да ачуусу келип албул болгондон айтканда, силерди жиберген адам өлгөн ал. Ишенбесеңер, баланчанчы күнү баланчан саатта, баланчы убакта баландай түкүндөй болуп өзүнүн баласы бийлик талаш өлтүргөн. Бар тактап келгиле деген. Эгерде мен айтканым жалган болсо, мен силерге ээрчип барам деген. Эгерде мен айтканым чын болсо, көрөсүңөр деген да. Баягы экөө барган, барып эле укса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар айткандай болгон да. Анан келип экөө кайра иман келтирген. Субханалла. Мына ошентип Абдуллах ибн Хузафа сахмидин биринчи окуясы ошол болгон. Экинчи окуясы Азрет Умардын халифалык доорунда мусулмандар менен Рим империясынын ортосунда баягы беттешүүлөр болуп турган, саллашуу болуп турганда, жыйынтыгында бир күнү мусулмандардын бир топ мусулмандар ошол Рим империясынын аскерине колго түшүп калган. Колго түшүп калгандагы, анан аларды баягы алып келип, пленниктерди, туткундарды алып келип неметкенде, анан падышага сөз жеткен. Бул эмелердин арасында, пленге түшкөндөрдүн арасында Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам эң жакындары да бар экен деген. Анткени Абдуллах ибн Хузафа бар. Ушул сыяктуу улуу сахабалар болгон. Анан Абдуллах ибн Хузафа сахмиди алып келген дагы кел деген. Мен сага мындай кылайын, ал кылайын, бул кылайын, бүт шарттарын айткан, бийлигимдин жарымын берейин, мен сага сулуу кыздарды аял кылып берейин, каалаган дүнүйөңдү бер, дүнүйөнү берейин, сен ушул жолдон кайт дегенде кайткан эмес да. Анан жанагынтип казанга майды куюп туруп, майды чыркылдатып, кайнатып туруп, анан кийин адамдарды салганда, биягынан салып, биягынан чыкканда балык курулгандай курулуп чыкканда баягы казанданчы. Анан ошондо Абдуллах ибн Хузафа сахмиди мындай эмеге баталга коюп туруп, жаа менен атканда да кайтпай койгон да. Этегинде айткан. Христиан динин кабыл ал деген. Менин динимди кабыл ал деген иши кылып, падыша ушунчалык болуп көрбөгөндөй Абдуллах ибн Хузафа сахмиге не кылган, сунуштарды кылган, эч бир нерсесин кабылдаган эмес. Этегинде жанагы эки адамды казанга салып күйгүзгөндө, кууруп салганда, өлтүргөндө, анан ошондо Абдуллах ибн Хузафа сахми көрүп турган көзүнөн жаш кеткен да. Мондайынан жаш кеткен да. Ва вазирлер чуркап келген ханга, Рим императоруначы коркту, ыйлады деген да. Ушунчалык деңгээлде субханалла. Сен неге ыйладың? Болду, бошоткула деген, бошотуп алып келген. Бошотуп алып келгенде, сен неге ыйладың дегенде, аттигиниң деген да. Аттигиниң, менин бир эле жаным бар. Эгерде денемде канча түк болгондой менде ошончо жаным болсо, ошол жанымдын баарын ушулар сыяктуу дин жолунда, Аллах жолунда курбан болсом, ошондой кыла албайт экем деп мен ошого ыйладым деген да. Ыймандын ушунчалык күчтүүлүгү субханалла. Анан этегинде хан, Рим императору акыры уступкага барышка аргасыз болгондо этегинде айткан. Анда болбосо неме кылам деген да. Анда мен сени бошотоюн, анда болбосо жок дегенде мен башымды өп деген. Акыркы эмес, мен башымды өп, мен сени бошотом деген. Ал эми Абдуллах ибн Хузафа сахми бул договор кылып көнүп калган адам экен да, саясатчы адамдар. Сразу айткан, мейли башыңды өпсөм мен сени бошотом деди да. Абдуллах ибн Хузафа сахми айтканда, башкаларды да бошотосуң деген. Сразу моменттен пайдаланган да. Мен өйүн, башкаларды да бошотосузбу деген. Анан өз ичинде ойлойт экен да, бир капыр болсо, баштан өп койсом, өзүм бошонсом, момча мусулмандарды, плендегилерди бошотуп кетсем, неси жаман дейт экен да. Чын эле да. Анан барып туруп баягы Рим падышасын баштан өпкөн, алда падыша сөзгө турган, өзү менен туткунга түшкөндөрдүн баарын бошотуп барган. Азрет Умар Абдуллах ибн Хузафа сахми келгенде ушул сөзүн айткан.
Tarixte Hazreti Umar'ın belgili frazası var da. Hakkun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Huzafata ve ana abda'u bizalika dep aytkan. Har bir musulmanга Abdullah ibn Huzafa'nın mangdayынан öbüş vacip boldu. Mına men özüm baştayım dep kelip turup, oşol jerdegi turgan büt Hazreti Umar'ın janında turgan sahabaların büt bardı kelip turup, Abdullah ibn Huzafa radıyallahu anhu'nun mangdayынан öp, oşonça adamды tutkundan kutultup kelgendigine, oşondoy kırakılığına, oşondoy takvalığına, oşondoy yakinin güçtүүлүгүнө baa verip Hazreti Umar mına şöntken. Бұл жерде маселем не болуп атат? Бұл жерде динге болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү ушунчалык деңгээлде болгон, көз алдында адамдарды кууруп атса, алардын өлгөнүнө же өзүнүн жанын мен да ушулардай болуп куурулуп өлүп калам деп тияктагы баласын ойлоп, же аялын ойлоп, же дүнүйөсүн ойлоп коркуп ыйлаган эмес. Алар жаным аттың бирөөлү болуп атат. Аллах жолунда Кудай жараткан Кудай үчүн, пайгамбарым үчүн 100 жаным болсо 100 жолу курман болгонго да даяр элем. Жалка менин анча өмүрүм жок экен деп ошого ыйлап атат да, субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын ошондой кылып тарбиялаган. Могул жерде ошо болуп атат да. Лaqad jaakum rasulun min anfusikum. Чындыгында силерге өзүңөрдүн араңардан пайгамбарлар келди. Тауба сүрөсүнүн 128-аят экен. Азизун алейхи ма аниттум. Силерге машакат болгон, кыйын болгон нерселердин бардыгы ал дагы ошол үчүн переживать этет, убара болот, ошон үчүн кейит, кепчийт, гам чегет. Харисун алейкум. Силердин жакшылыкка жетишиңерге ушунчалык кызыктар. Сенин күнөөңдүн кечирилишине, сенин тобоңдун кабыл болушуна, сенин таквадар адам болуп калышыңа, сен өзүң канчалык кызыктар болсоң дагы андан дагы пайгамбар ашыкча кызыктар дейт да. Кээде биз өзүбүзгө кайдыгер мамиле кылып коебуз. Bil mu'minina raufun rahim. Момундарга райымдуу жана рауф жана рахим дейт. Райымдуу жана мээримдүү. Азыр мунагул жерде да бир маселе бар, айта кетчү маселе, мугуп жүрөсүздөр, ошондо да айта кетейли. Азыр эл арасында ушундай маселе чыккан, ат маселесине келгенде эле атты өзгөртүш керек, анан сүннөт коюш керек, аны агылыш керек, бу кылыш керек деп жашынакай арабчатты деле же кыргызчатты деле өзү тили келбеген бир арабчаттарга өзгөртүлгөн таксырлар бар да. Bir günü bir окуя болуптур. İslam университетинде bir günü bir студент кыз аялдардын арасында ушундай таркалып кеткен да, нар гүл, гүл нар деген аттар бар го. Нар деген бул тозок деген. Демек, нар гүл, гүл нар деген аттар болбойт. Бул харам. Муну аттарды өзгөртүш керек деп кайсы молда айткан билбейм, таркалып кеттир. Анан bir günü bu İslam университетинде окуган студент кыздардын бирөөсү Абдышүкүр дамынан астан чыгат экен да, университетте. Устаз суроом бар. Не болду десе, ушундай нар гүл, гүл нар дегендер тозокко кирет экен, атты алмаштырыш керек экен, сүннөт ат коюш керек экен десе, Абдышүкүр дамла айтат экен да, мен деле жүрбөймүн, нарматып болду депчи. Ошондуктан мындай да туугандар, күлкү, бирок бөйрөктөн шыйрак чыгарып, шариятты бузуп, түшүнүп түшүнбөй эле бир нерсени айта бербеш керек. О гүл нар гүл деген бул кыргыздын аты. Анын отко тиешеси жок. А тозок, арабча нар ал башка, кыргызча нар ал башка. Ал тозок деген маани бербейт. Эч кайсы кыргыз аны түшүнбөйт дагы. Керек болсо кээ бир нерселер бар. Мисалы үчүн салатун нария деп коет. Салават бар, бир салаваттын түрү. Тарихта өткөн, алымдар тажрыйбада өткөргөн, ал салаватты 4444 жолу айтып, не дуа кылса дуа кабыл болот. Ал салаваттын атын алымдар салату нария деп койгон. Оттой салават деген. Анткени от койсоң сразу күйгүзүп жөнөгөндөй, ал салаватты айтып тур дуа кылсаң аркасынан шыр дуаң кабыл болот. Ошон үчүн бул нар деп койсо эле ал атты өзгөртүш керек, анан сүннөт ат коюш керек деген нерсе жок. Могул жерде bir жолу bir карыке менен bir жерде болуп калдык. Ал кары, билими жок. А мен билим окугам. Анан өзүнүн аты Халил. Халил да. Анан Абдухалил деп алган өзүн.
Мен айтам, Абдухалил деген жоқ ой. Қареке дейм, өзі қары хатымға өтеді, білімді да. Жоқ, Халил деген Алланың аты, Абдуны қош керек. Абдухалил өзінше эле бөйрөктөн ширақ чыгарып алган. Аллахтың 99 ысымында Халил деген ысымы жоқ. Анан өзінше эле башына Абдуны қошуп алганда Абдухалил деп алган да. Ол жерде кейбір аттар бар, Аллаға ғана таандык болгон. Аны менен башка бир адамды, махлукту же башка бир адамга андай ат коюу шариатта арам, туура эмес. Мисалы Аллах деп коюп койсо болбойт бирөөгө. Же Рахман деп коюп койсо болбойт бирөөгө. Бирок башка аттар адамдарга дагы, Аллахка дагы айтыла берет. Могул жерде Аллах Таала Куранда бил муъминина рауфун рахим. Момундарга мейримдүү жана райымдуу деп туруп, Рауф, Рахим деген Аллахтын атын пайгамбарга берип атат. Демек, кээ-бир Аллахтын аттары бар, ал ат менен Аллахты да атайбыз, адамдарды да атайбыз. Мисалы үчүн бизде аттар бар. Абдурасул деген аттар бар. Абдынаби, Абдынабиев, Абдынабиева дегендер бар. Абдурасулов дегендер бар. Абд деген кул, Расул деген пайгамбар, Наби деген да пайгамбар. Ушул туурасында келип туруп алымдарда, демек, бирөө келип баласынын атын Абдынаби же Абдурасул койсо шариатта болобу десе, эч кандай макру сакру эмес, дурус дейт алымдар. Азыр бизде кээ бирөөлөр ой ширк, Абд деген кул, Наби деген пайгамбар, пайгамбардын кулу деп сен ширк кылдың, Аллага кул, ал пайгамбарга кул эмес деп бөйрөктөн шыйрак чыгарат. Туура эмес ал. Анткени Абдун деген сөздүн мааниси кызматчы деген сөз. Абдынаби деген пайгамбардын кызматчысы деген сөз. Абдурасул деген пайгамбардын кызматчысы деген сөз. Анан барын эле кул деп эле анан Алланын кулу, пайгамбардын кулу ширк болду дей берген өзү туура эмес. Ошондуктан кээ бир аттар бар, ал аттар жалаң гана Аллага таандык, аны менен башка бир махлукту аташ болбойт, шариатта арам. Кээ бир аттар бар, мисалы үчүн Самат деген аттар бар бизде толтура. Аллаху Самат. Бу адам деп айта берсе болот, Самат деп. Могул жерде Курандын өзүндө эме болуп атат. Бил муъминина рауфун рахим. Ал пайгамбар момундарга мейримдүү жана райымдуу деп туруп, бул Аллахтын 99 ысымында да Рауф Рахим деген аттар бар. Демек, кээ бир аттарда адамдар менен адамды да атаса болот, Аллахты да атаса болот. Күнөө болбойт экендигинде түшүнсөк болот. Кола Самарканди, Абу Лейс Самарканди, карасаң бул жерде өзү бул Мароккодо жашап өткөн алым, мындан 900 жыл мурун. Бирок ушул биздин Өзбекстанда Самаркандта Абу Лейс Самарканди деген чоң алым болгон, ошонун сөздөрүн китебинде келтирип атат. 900 жыл мурун бизден чыккан алымдардын китептери ошол Мароккодогу, тети жер ортолук деңиздин жээгиндеги жашаган адамдарга биздин Орто Азиядан чыккан алымдардын жазган китептери, айткан сөздөр ошол жака жеткен. Илим, субханалла. Айтып атат. Кола Самарканди дейт. Бул Кази Ияз айтып атат да, Абу Лейс Самарканди минтип айтат. Ва қара баъдухум мин анфасикум би фатхил фа ва қираатул жумхури бид-дамми. Могул жерде лaqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anfusikum дегенде силердин өзүңөрдөн деген маанida. Ал эми Абу Лейс Самарканди айтат экен, бул жерде дагы бир кыраат бар дейт экен. Ал кыраат анфасикум дейт. Анфус дегенде өзүңөрдөн деген маани берет. Анфас дегенде эң кымбатыңар, эң баалууңар, эң касиеттүүңөр. Ошондой да кыраат бар экен да. Демек, Куранда кээде кырааттар бар. Мисалы үчүн биз Фатиханы окуганда Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. Малик деп окуйбуз. Малик деген сөздүн мааниси ээси, кожоюну. Малики яумиддин дегендин мааниси жаза күндүн ээси. Дин дегендин мааниси жаза. Жаза күндүн ээси деп айтабыз. Бир кыраатта Малики яумиддин. Малик эмес, Малик. Малик десе кожоюн деген маанida, Малик десе падыша деген маанida. Малики яумиддин десе кыямат күнүнүн падышасы деген маанida. Ошол сыяктуу болуп кырааттарда ар башка маани берип келе берет. Могул жерде мин анфусикум эмес,
деп атат. Абу Лейс Самарқанди мин анфасикум деп окуйт экен да. Анфас дегенде араңардан ең қасиеттүүсүн пайгамбар кылып Алла Таала жиберди деп ушундай маани берип атат. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орду ушунчалык, пайгамбар биздин арабыздан ең қасиеттүү, ошол учурдагы момундардын арасынан ең қасиеттүүсү болгон. Жана момундар үчүн биз өзүбүзгө күйгөндөн да артык күйгөн. Бул жерде Коди Ияз ушул аятты тафсирлеп минтип атат. أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه. Demek bu жерде Алла Таала дейт, тафсирлерге жараша Араб элине, же Меккеликтерге, же жалпы адам затына түшүндүрүп жатат дейт. Бул хитаптан максат ким? Алланын бул кайрылуусунан силерге бир пайгамбарды жөнөттү дегенде максат алардын арасынан өздөрү тааныган адамды пайгамбар кылып жөнөттү дейт. Ятахаккакуна маканаху, алар пайгамбардын ордун нак даана билишет эле. Демек пайгамбарды тааныйт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Меккедеги адамдар 5 колдой билген. Пайгамбардын жүргөн турганы, анын ата теги, анын туугандары, пайгамбардын өзүнүн мүнөзү, характери, адамгерчилиги бүт барын 5 колдой билген. Я'ламуна сидқаху ва аманатаху, пайгамбардын чынчылдыгын билген. Аманатаху, аманатка бекемдигин билген. Ошондуктан пайгамбарды эч ким калпычы деп үч уктаса түшүнө кирген эмес. Калп айтат деп ойлогон да эмес алар. Ва таркун насихати لهم لكونه منهم وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله ولادة أو قرابة. Жанадагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай болгон дейт. Пайгамбар ушунчалык деңгээлде касиеттүү элден болгон. Араб канча уруу болсо, ар бир урууга пайгамбардын уруусунун тиешеси болгон дейт да. Курайш уруусу эң бир касиеттүү, авторитет уруулардан болгон экен да. Билесиңерби? Аялдан пайгамбар болбойт. Аялдардан пайгамбар болбойт. Анткени эмнеге дегенде бул пайгамбарлык иш оор иш. Тала түстө ысык суукта жүрө турган иш. Ал эми аялдын бүткөн тулку бою ауырат. Аял киши көчөдө жүрбөй, эл астына чыкпай, мындай элге өзүнүн баягы эмесин көрсөтпөй, обочодо отурган жакшы болот дагы. Ошондуктан аялдардан пайгамбар болгон эмес. Болбойт дагы. Анан кулдардан пайгамбар болбойт. Эч качан кулдан пайгамбар болгон эмес. Пайгамбарлардын бардыгы ата теги жакшы адамдардан пайгамбар болгон. Азыр бир ата теги начарыраак бирөө таксыр болуп калса деле, качантан бери таксыр болуп калыптыр дей берет. Эл айылда ушундай, могу шаарда билинбейт. Бирок айылда баланчанын баласы топу кийип мечитке барып калган, ушу жөн эле жүрсө болбок, ушу байкуш молдо болбой эле дегендер да бар. Биз элде жашап атабыз. Эл ушундай эле айтат. Ошо байкуш, ушу топу кийип эл анда көрүп, ушу көйнөгүн тазалап жууп алса болмок, топу кийип мечитке барып алыптыр, кантер экен дей берет элчи. Эл деген эл экен да. Эл баары бир сенин каяктан чыктың, ата тегиң кандай адам карайт. Ошого да карап мамиле кылат. Ошон үчүн пайгамбарларды Аллах Таала ушундай адамдардан тандаган. Эч кайсы адам ажыгыстанып, анын бир жагынан чукуп, издеп, бир айып таба албай тургандай деңгээлдеги үлгү болгон. Ата тек жагынан дагы, кадыр барк жагынан дагы, уруу жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы эң жогорку деңгээлде турган адамдардын арасынан пайгамбарларды тандап пайгамбар кылган. Ошон үчүн кулдардан пайгамбар болгон эмес. Анткени кул деген эмне? Кул деген бул бирөөнүн мүлкү деген сөз. Ал адам, биз сыяктуу адам. Бирок ал кул деген сөз ал бирөөнүн мүлкү. Ал эми эмнеге кулдардан болгон эмес десе, шариятта кул качан болот, билесиздерби? Шариятта кул качан болот? Мисалы үчүн азыр кул ээлөөчүлүк доор жок, бирок билебиз, Азирети Билал кул болгон азат кылган. Нечен деген, мисалы үчүн Нафи ибн Умардын, Абдуллах ибн Умардын кызматчысы болгон, кул болгон Нафи.
Abdullah ibn Omarдан жүздөгөн хадистерди риваят кылган чоң хадис алымы болгон кийин. Кулдан пайгамбар болушу мүмкүн эмес. Эмнеге десе, анткени бул кул деген сөз түбү капыр болгон деген сөз дейт. Качан адамдар кул болот десе, капыр болсо, ошондо кул болгон. Исламдын шарттарына ылайык, эгерде дарул харп деп айтат, дарул харп, анан дарул куфр бар. Анан дарул ислам бар. Ислам өлкөсү, куфр деген капыр өлкөсү, дарул харп деген мусулмандар менен согушуп аткан өлкө. Дарул харп деген ушундай өлкө болуш керек дейт. Бир дагы мечит жок, бир дагы медресе жок, бир дагы адамды намаз окууга, ибадат кылууга рухсат бербеген өлкө болсо, ошол өлкө дарул харп болот дейт. Мисалы үчүн азыр Америкада, Россияда, дүйнөнүн кайсы бурчуна барба, алар дарул куфр дейт. Алар өлкө капыр системасына куралган, бирок ал жакта мечиттер бар, намаздар бар. Демек, аларга биз андай мамиле кыла албайбыз. Аларга биз ошо өздөрүнө жараша виза менен кирип чыгабыз, алар да бизге виза менен кирип чыга берет. Ал эми дарул харп болуп туруп, мусулмандарга жана антип согуш ачкан бирөө болсо, жана мусулманчылыктын эч бир жөрөлгөсүн, ибадаттарын аткарууга тыюу салган өлкө болсо, бул дарул харп болот дейт да. Ошондо мусулман менен капырдын ортосунда согуш чыгып кетсе, ошондо мусулмандар басып алса, ошондо жеңилген тарап анан кулга айланат экен да. Эми азыр кул эле өчүрүк доор жок, бирок илгери ушундай болгон. Демек, бул кул деген сөздүн мааниси эмне десе, түбү капыр болгон деген сөз. Ошон үчүн пайгамбарлар эч качан кулдардан болбойт. Анткени кул деген сөз түбү капыр болгон деген сөз. А пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын капырлык турсун пайгамбарыбыздын тукумундачы зына болгон эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбар хадиси бар: "Улитту мин никах, ла мин сифах" деген. Мен никеден төрөлдүм, мен арам жол менен туулган жокмун деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Пайгамбар ушу Ибрахим пайгамбардан баштап пайгамбар алейхиссалату вассаламдын энесине жерки, энеден энеге, атадан атага өтүп келген, бирок бүт бардыгы нике жолу менен өтүп келген экен. Бирөөндө дагы зына аралашкан эмес экен да. Мына ошондой адамдарды Аллах Таала пайгамбар кылат. Ошон үчүн шариятыбызда хефзун насл важип. Урпакты сакташ важип. Бу улуу сөздү уят жок. Аталык суу бул арзан нерсе эмес. Аталык суунун урматы бар. Ошон үчүн шариятта бир эркек өлүп калды. Аялынын боюнда калды, 8 ай, 9 ай, төрөлүн азы калды. Ошол төрө элек аялды күйөөсү өлүп калды, курсагында баласы бар. Экинчи бир мусулман никелеп алса болобу десе, болбойт, арам. Качан боюндагысын төрөгөнгө жери. Неге десе, анткени анын жатынына башка бир мусулман өзүнүн аталык суусун куйган дейт да. Демек, бир мусулмандын эгин зарын экинчи бир мусулман кордогонго, тепсегенге шарият уруксат бербейт. Ошон үчүн шариятта зына арам. Бирөөнүн никесинде туруу болду. Күйөөсү өлүп калса да, кокус боюнда баласы калган болчу болсо, аны экинчи бир мусулман бунун күйөөсү өлүп калганы менен, бирок курсагында бирөөнүн баласын көтөрүп жүрөт. Демек, аны никелеп алып, аны менен аялдай мамиле кылганга шарият арам деп айтат да. Анткени мусулмандын аталык суусунун урматы ушунчалык. Шариятта не только мусулмандын ошол аталык суусунун урматынан бери жайына коет да. Ошон үчүн шариятта зына кылуу арам. Көрүнгөн жолго барып, көрүнгөн немеге барып, ошентип туура эмес жолдорго баруу шариятта арам. Неге дегенде, хефзун насл важип да. Урпакты сакташ бул важип. А урпакты сактоонун жолу эмне менен болотса, только не менен болот? Коптан болоюндап калды. Нике менен болот да. Кээ бир алдымдар айтат экен: "Атоху исмайни мин асмайхи".
Allah Taala пайғамбарыбызға өзünün ысымынан екі ысымын ыра көрді. Ал Рауф жана Рахим деді. Көрдіңіздер бе? Ошондуктан кейбір Аллахтың аттары бар. Аны менен кейбір адамдарды атаса болот десе болот. Бұл жерде мындай дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Ла асалукум ажрон иллал маваддата фил курба." Құранда да ушундай аят бар. Мен силерге ушул кылган ишиме бир акы же эмгек сурабайм. Иллал маваддата фил курба болгону менин жакындарыма жакшы мамиле кылгыла дегенде. Демек биз мусулман катары пайгамбарды сыйлоонун уландысы болот. Пайгамбардын жакындарына, пайгамбардын тукуму деген ашрафтарга, саидтерге биз өзгөчө мамиле кылышыбыз керек болот. Пайгамбардын каны жүрүп аткан адамдарга. وكونه أشرف من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح وهذا نهاية المدح. Эмегер де Аллах Таала силерге пайгамбарды жөнөттү, силердин араңардан эң кымбаттуусу дегенден максаты ошол болуп атат дейт да. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ататек жагынан дагы, уруу жагынан дагы, бүт бардык жагынан үлгү болот. Ошон үчүн аалымдар айтат экен, канча араб уруусу болбосун, бүт бардык араб уруусуна Курайш уруусунун тиешеси болгон пайгамбарыбыздын орду болгон. Курайштардын пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын орду өзгөчө болгон. Ошон үчүн Аллах Таала бул жерде лaqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim деп аткан маана ошондо экен да. Муну чечмелей берсе окумуш ажайып. Биз Куранды жөнүнө окуп, үстүртөн котормосун окуп эле кеткенибизге мына бул жерде 10 барак ушул аятка тафсир айткан. Ажайып бир маанилерди айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орду ушунчалык. Пайгамбарды сүйөйлү, урматтайлы. Сабакка келип туруңуздар иншалла.